Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз жаңы, бирок дээрлик жайылган форма виртуалдык дүйнөдөгү зомбулук, кибербуллинг тууралуу сүйлөшөбүз. Бул тема бүгүнкү күндө актуалдуу. Баланы интернет мейкиндигиндеги мүмкүн болгон тобокелчиликтерден кантип коргоо керек? Заманбап маалыматтык технологиялардын өнүгүүсү менен кибербуллинг пайда болду. Кибербуллинг бул адамды куугунтуктоо, уюлдук телефондор, электрондук почта, интернет, социалдык тармактар, блогторду, чаттарды пайдалануу аркылуу ал тууралуу аны жаманатты кылган жана мазактаган билдирүүлөрдү, купуя маалыматтарды, ушак айыңдарды таратуу. Кибербуллингдин кандай түрлөрү бар? Троллинг же моббинг бул шылдыңдоо жана азгырууну билдирген терминдер. Хейтинг мазактаган комментарийлер. Флейминг кайма айтышууга өтүп жана өзүнө көп адамдарды камтыган ачык агрессивдүү уруш, интернет мейкиндиктеринде согуш отун тутандыруу. Аутинг бул ээсинин макулдугусуз жеке маалыматты жарыялоо, түздөн түз коркутуулар каралоо жана ушак айыңдар. Фрейпинг агрессор соц тармактагы адамдардын аккаунтун ачып алат. Адамдар фейк аккаунттарды, жасалма профилдерди жасап, чоочун телефон же электрондук почта даректерди пайдаланса, бул дагы кибербуллинг деп эсептелет. Киберагрессия мазактоо, жаман ниеттеги билдирүүлөр, ушак айыңдар, интернеттеги башкалардын шылдыңдоосу. Ошол эле учурда алардын аты жөнүн же фотосүрөттөрүн жарыялашат. Бул көрүнүшкө ошондой эле орунсуз талап кылуу, шантаж же коркутуу, анын ичинде куугунтуктоо дагы кирет. Интернет мейкиндигиндеги зомбулуктун дагы бир түрү кибергруминг. Бул баланын ишенимине аны сексуалдык максаттарды пайдалануу максатында кирүүнү билдирет. Алар социалдык тармактарда же форумдарда балдар менен байланыш түзүү аркылуу аларга боор тартышат, колдоо көрсөтүүнү сунушташат. Бала менен анын тынчсыздандырган маселелерди акырындап, аларды сексуалдык жакка буруу менен талкуулашат. Андан кийин реалдуу жашоодо мамилелерге өтүүнү сунушташат. Кибербуллингдин башкы максаты өз курмандыгын коркутуу, ачуусуна тийүү же абийирин төгүү. Киберагрессияны ишке ашырууда техникалык жактан жөнөкөй. Эгерде мектепте баланы адатта ал ошол жерде жүргөндө гана кордой алышса, ал эми интернет аркылуу мазактоочулар өз курамындагы кайсы гана болбосун убакта таба алышат. Балдарды кибербуллингден кантип коргоо керек? Балдар менен санариптик кодулоодон өзүн кантип коргоо керектиги тууралуу сүйлөшүңүз. Социалдык тармактагы профилди жабык кылуу жана достору үчүн гана жеткиликтүү кылуу. Сизге келип жаткан кат жазышуу өтүнүчтөрүнө жооп бербөө. Келип жаткан терс билдирүүлөрдү жана агрессор адамды тоготпоо жана бөгөттөө. Эгерде укук коргоо органдарына билдирүү жана коркутуулардын скриншоту менен чогуу агрессорго даттанып арыз жазса, 80% учурларда ал тармактагы буллингди токтоторун түшүндүрүңүз. Заманбап ата-энелер интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүүсү жана баласынын виртуалдык дүйнөдөгү зомбулуктан коргоосу керек.